Хайп деген жакшы нерсе эмес. Сиз кайсы бир күчтүү кландын өкүлү эмессиз? Долук сатып алгандар болгон жана боло берет. Бизнеске кирип кеткен, алар өздөрүнүн жашоосу менен алек болуп калган, алар тынч жашагылары келет. Түздөн түз укуктуу адаммын, укуктуу эмес, мен милдеттүү адаммын. Мактана турчу, эмнеңиз бар айткандай? Иштейм. Максатыма жетүү үчүн эле инструмент болот интернетте. Мыйзам долбоор жазыш шарт эмес депутатка. Мыйзам долбоорун жазуу шарт депутатка. Кайсы мыйзамдарды көтөрүп чыктыңыз жана эмне үчүн? Мыйзам кайсы мыйзам долбоору деп эле беришет. Андай сиңер таза саясатчы болушу мүмкүнбү? Отурбайм. Коррупцияны көргөн жокмун мен. Коррупция көзгө көрүнбөйт да. Эмнеге? Анын аты капитализм, дүйнө Эмнеге? жүзүн боюнча ушул. Эмнеге? Себеби бул мыйзам. Эмнеге? Мен сизге мында дагы кайшы айткандай болоюн, албетте акчанын аркасынан, бирок аланын күнөөсү эмес, ал элдин күнөөсү эмес. Бул ушу биздин коомубуздун күнөөсү. Эмнеге мен кеткен жокмун да? Сиз сымал мен абдан таза адаммын деп мисал. Сиз элди тааныбайсызбы? Анда мен эртең акча алам. Вот вы странные вопросы задаете, да? Вот я вообще Я хочу вас вывести. Демократия, да, и то, что происходит, чего, конечно, Причем это прямое отношение. Эмнеге? Прямое. Эмнеге? Ладно, байкелер, я, наверное, поеду. Саламатсыздар, Маек KG каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто Нисахар проектинин негиздөөчүсү, азыркы парламенттин депутаты Кокулов Эрлан Калчарович. Кош келиңиз. Келгениңизге рахмат. Эрлан Калчарович, сиз көп маалыматтар интернетте, көп подкасттарга катышкансыз. Бирок ошентсе да ушундай суроодон баштайлы, да? Нисахар проектинен депутатка болгон жолуңуз эң кызык, эң мындай оңой эмес болсо керек да. Себеби биз билебиз, тарыхта көптөгөн адамдар өзүнүн коомдо болгон атагын, ошол эле блогер, журналист, искусство адамдары кандайдыр бир саясий упайга, саясий статуска айланырга аракет жасаган. Бирок көбүнүкү болгон жок, сиздики болду. Анын ичинде албетте сиздин аракетиңиз бар, кокустун да жери бар, жана башка. Ошол жөнүндө кичине кеңирээк айтып бересизби? Бул Нисахар долбоору бул деген максат да. Бул менин максатым болгон, кичинекей кезимден баштап максатым болгон. А мен саясатка келишчи, ошо депутат болуш максат болгон эмес да мага. Бул деген Нисахар долбоорунун артынан келген эле инструмент, мен ар дайым айтып кетем муну. Бизге негизи мен профессияны негизи мындай инструмент катары колдоном да, кесиптечи. Журналистика дагы убагында менин максатыма жетиш үчүн кесип болгон, инструмент болгон. Өзүм кичинекей кезимден кыялданчымын, элге жакшылык кылсам, элге пайдам тийсе деген кыялдарым бар болчу. Ошо кыялдарым орундалды Нисахар долбоорунун артынан. Эми Нисахар долбоорунда журналист катары мен бир пикке жеттим. Ошол пикке жеткенден кийин Кудайга шүгүр, өзү ушундай болуп жол түртүп алып келди депутаттыкка. Азыр депутат болуп турам. Ошол эле максат менен, бирок элге жардам берүү максатында да. Элге кызмат кылуунун кайсы бир жогорку баскычы катары баамдайсыз, депутат болгон. Рахмат. Анда мындай суроодо, сиз журналистсиз, маалыматтын баягы өнөмдүүлүгүн жакшы билесиз да. Ана бүгүн бизде ушундай акыбал турат. Биз баарыбыз билебиз. Хайп деген нерсе бар. Бул нормалдуу нерсе. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Эгер спорт дүйнөсүнө кайрылсак, ошол эле боксту, UFC'ни алсак, аягында эле өзүнчө бир трэш-ток дегени бар. Ошол эле Мадоннаны эстесек, убагында сахнага чыгып өзүн вульгардуу алып жүргөн, айтышкан бул сахнанын ыйыктыгын тебелеп атат деп, иш жүзүндө ал поп икона болду. Сиздин оюңузча, бизде деле бул саясатта да бул нерсе бар. Биз билебиз, эгер интернет карасак, бул депутат дерзко сүйлөдү дейт, буну дерзкий депутат дейт, дагы бирдемке дейт, мындай нерселер көп элдин назарын көңүлүнө алат. Бул да кандайдыр бир, бул деле инструмент. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Сиз буну жокко чыгарышыңыз мүмкүн, башка депутаттар деле буну жокко чыгарышы мүмкүн, бирок бул бар. Буну баарды колдонот турабы? Ушу сиздин оюңузча депутатта хайптын үлүшү, же болбосо популизм дейбизби, кандай дейбизби билбейм. Ошол хайп дегендин үлүшү жана иштин, маселени, көйгөйүн билүүнүн, ошо ишти билүүнүн үлүшү экөө кандай үлүштө болуш керек депутатта? Хайп деген жакшы нерсе эмес. Эгер хайп бирок турган нерсе. Жок, жакшы нерсе эмес да, эгер хайпты атайын кылган болсо. Ошол хайп деген бул жана информациянын бат таралышы да турабы? Мен түшүнгөнүм боюнча ушундай нерсе экен да бутчу. Анан кийин аны ар кандай колдонсо болот экен. Бирок хайп деген жакшы нерсе эмес. Мисалга алып келгенде, эгер ошол хайп жумуштун артынан болуп аткан нерсе болсо, анда бул нормалдуу нерсе. Эгер жумуштун артынан чындап ошол хайптын артында бир нерсе турган болсо. Анан жөн эле адам өзүнүн атын чыгарыш үчүн же болсо, эми баягы TikTok'то деле биз көрбөдүкпү? Ар кандай сөгүнүп, сагынып сүйлөп, антип-минтип бири-бири менен ал деле хайп да. Бирок анын артында эч нерсе жатпайт беле?
Ошол себептен андай хайптардын аркасында начар бүтүп атпайбы? Мен деле көп жерлерде баягы хайповать этип атат деп коюшат. Бирок мен хайповать этпейм. Менин жумушум бар. Мен жумушумду так жана даанак кылып караганга аракет кылам. Ошонун артынан көрүүчүлөр да көбөйүп, баягы көп адамдарга көп информациялар жетет да. Бирок ошол жетип аткан информациянын ар бирөөнү мен айтып бере алам да. Анткени ал менин эмгегим да. Ар бир нерсесин айтып, ар бир нерсесин так жана даана көрсөтүп бере алам да. Ошол себептен бул хайп эмес го дейм. Бул меникинде көбүнчө эмгек болуп эсептелинет да. Ал эми хайпты мен туура көрбөйм, ачыгын эле айтып кетейин. Анткени хайптын артынан көп аферисттер чыгат. Бир нерсе кыла коюшуп эле анан кийин барып эле кайра аферист болуп кетишет. Ушундай да, хайп деген негизи жакшы нерсе эмес да. Эрмат Кулчарович, мына сиз элдин өкүлү деген наамга жакынсыз, татыктуусуз. Себеби сиз кайсы бир бизнестин өкүлү эмессиз. Сиз кайсы бир күчтүү кландын өкүлү эмессиз. Же болбосо кайсы бир саясий элитанын өкүлү эмессиз. Сиз убагында өзүңүздүн азыркы айтып кеткен мээнетиңиздин эсебинен коомдун жарасын ачыктап, ошонун эсебинен коомго белгилүү бир адам болдусуз, анын аркасынан депутат болуп атасыз, туура? Мындайча айтканда, демократиялык процесстин үлгүсү деп койсо болот сизде. Сиз элден чыктыңыз, азыр депутатсыз. Бирок ошону менен бирге мындай суроо да. Мына акыркы 3 күн мурун, 2 күн мурун талаш болду парламентте сиздин катышуусуңуз менен. Ошондо айтылган сөздөрүңүз бул ушул самороспуск астындабы, мындай өзүңүздү дагы бир эстетип кетейин деген аракетпи? Же чын эле парламент ушундай сөздөргө татыктуубу? Же ачууланып кеттизби? Парламент өзү татыктуу да. Мен ошол жерден эле айтпадымбы? Ал самороспуск болобу, кандай болот, ал көчөгүндө билине баштады. Чындап келгенде, эми андан мурун деле тиги немелер ушактап жүргөн, бирок көчөгүнү конкреттүү түрдө интернетке чыгып неметип баштады ошо ал күнү самороспуск жөнүндө деле сөз деле жок болчу. Анан өздөрү күнөөлүү жеткирди деп ошого. Сиз коркпойм деп айттыңыз. Ошондо коркуткан киши барбы? Жок, ал жерде мен бир аз туура эмес сүйлөп алдым. Коркпойм дегенде ал мындай конкреттүү түрдө бир адамдан эмес, негизинен эле ошол жерде болуп аткан, мен сүйлөп аткан сөзүмөн коркпойм да. Ачык айкын айткандан коркпойм. Өзүңүздүн позицияңыз. Өзүмдүн позицияман коркпойм да. Ошол нерсени айтайын деген бир аз эмоция алып жүргөн үчүн кичине ошондой угулуп калды окшойт деп ойлойм да. Макул. Мындай дагы сөз айттыңыз да. Мен түшүнүп атам, силердин Кыргызстандын келечегиңер баары бир. Бул да ачууга алдандыңызбы? Көбүнө деп айттым мен бул жердечи. Ал жерде баягы жалоо жабуу менен алек кылганга аракет кылышты, бирок мен баарына деген жокмун. Мен көбүңөргө дедим. Эми көбүнө ошондо болсо мен күнөөлүүмүн да. Эмирбек Атабековдун ыры бар го, ошондо күнөөнүн баары менде дейт го. Ошондой эле да. Эми көбүнө чындап эле ошондой. Мен аны билем, мен парламентте жүрөм, мен парламенттин ичиндемин, мен парламентте постоянно иштешип жүрөм. Мен көрөм, мен билем. Ачыгын айтам, эмне көбүнө ошондо болсо эмне дейин эми. Ар бирөөнү санап бере албайм, тилекке каршы, мыйзамга каршы чыгып келип Кереги калат экен булчу. жок. Бирок конкреттүү түрдө айта алам, көбүнчөсүндө ошондой эле. Эмне мен эле билем бааны. Кыргызстан боюнча мен эле билсем анда ошондой кыла алгам да. Эми мындай ачык айкын айтканда мынча ушунча жыл болду, эми демократия деле келди, кылымдан кылым өттү. Дагы эле мындай ачык айкын айткан адам күнөөлүү болуп эсептелине берген туура эмес го деп ойлойм да менчи. Бир убакыт келди окшойт. Акты ак дегенге, караны кара дегенге. Ошону парламенттен ошону да айтып баштагам менчи. Анан кайра эле туруп эле акты кара дедирип эле караны ак дедирип атышпайбы? Андай болбойт да. Болду да. Убагы келди болуш керек. Анда улап кетсең жолуңузда. Эмнеге анда парламент анда? Парламент бул баягы биздин, эми биз билебиз, кыргыз эли тарыхы жана башка парламентная демократия, анан военная деп атат. Кыскасы өзүбүздүн бир курултайыбыз бар болчу. Ошол курултайыбыз бүгүн парламент. Элдин мыктылары ошол жерге сурулуп келет, элдин көйгөйүн чечет. Эми канчалык мыктылар? Ошо. Эмне үчүн анда андай болуп калды? Сиздин оюңузча кандай? Мен буга деле ар дайым жооп берип келгем, буга чейин деле жооп берип келгем, бүгүн деле жооп берем. Парламент бул элдин күзгүсү. Биз өзүбүз калың катмар эл, акты ак, караны кара дегенди үйрөнүшүбүз керек. Ошондо бизге татыктуу парламент келет. Башка жол жок. Мен билгенимден 1990-жылдардан баштап эле жанагы добуш сатып алуу деген нерсе башталган. Азыркыга чейин тилекке каршы бар нерсе бул. 30 жылдан ашып калды. Анчалык мурункудай ачык эместир. Атам бир айтып калат, өтүк тараткан деп. Биринчи 90-жылдар ошондой болгон экен да. Биринчи сол жагы өтүгүн таратып туруп, анан кийин добуш бергенден кийин анан оң жак жагын берген экен да. Эми азыр анчалык болбосо дагы, бирок эми парламентте ачык айкын караганда эми
мындай деле түшүнсөк болот да, комментарийге жазышат көп деле. Эми негизинен эле мындай ачык айкын эле да алчы. Жок, Парламенттин ошондо бир элдин күнөөсү 10% тааныйт да элдерчи. Калган 90% эч ким тааныбайт. Бул жерде баарыбызда күнөө бар да. Бул жерде мисалы лидерлер бар, алар бизнеске кирип кеткен, алар өздөрүнүн жашоосу менен алек болуп калган, алар тынч жашаглары келет. Бирок эмнегедир өздөрүнүн соц тармактарында бир балекеттеп сүйлөп турушат да. Бирок конкреттүү түрдө мээнет көрсөткүлөрү келбейт алар. Алар ошол өйдө жактан да акылдуу эле адамдар, ошон үчүн ошентип отурушат. Аларча акылдуулугун көрсөтүп антип минтишет, бирок конкреттүү түрдө келип эмгектенгилери келбейт Кыргызстан үчүн, өзүнүн өлкөсү үчүн. Андай лидерлер да бар, бирок алар тынч эле отура беришет, өздөрүнүн бизнестерин кыла берет. Анан кийин бирок ошол саясатта бир нерсе кылайын деп аткан адамдарга тийишип отура беришет да, кыйын киши болупчу. Бул жерде лидерлердин да жоктугу бир. Экинчиден, элдин тандоосуна да көнүшүбүз керек да. Биз айтып атпаймынбы, добуш сатып алууну токтотушубуз керек. Негизинен эле орду түбү менен жок кылышыбыз керек. Муну ким жок кылып атат? Муну эл эле жок кылып атат, башка эч ким жок кыла албайт. Добуш сатып алгандар болгон жана боло берет. Биз сатпашыбыз керек да. башкача айтканда элдин маданияты, саясий маданияты көтөрүлмөйүн бул жагда эч жакка жолбойт деп атасыз туурабы? Ушундай болуп атабы? Элдин деп айтыш туура эмес го дейм. Ушуну биз бир жерин Баарыбыз түшүнүп керек болот. Баарыбыз эмес да, ошондо болуп атат да кепчи. Бизде мындай да, калың катмар эл бизде ошол жакшы эле, туура эле барычы, анан кийин бир топ элдер бузат да. Бир топ элдер бар бузат. Эми биз билебиз азыр агитация, мисалы, агитация маалында агитаторлор чыгат жана акчага. Алар өздөрүнүн кандидаттарын тааныбайт деле. Көргөн да эмес. Кадимки маркетинг ыкмалар ишке Акчасын алат ашат. дагы, анан кийин чуркап жөнөйт да. Мындай анан тигиндей. Жок, ошондо эмне? Күнөө кимде ошондо? Элдеби, акча алып аткан же акча берип аткан депутат талапкериндеби? Ушундай суроо койсок, кантип жооп бересиз ушундай суроого? Күнөө унчукпай койгондордо да. Унчукпай койгондордо. Кайдыгер карагандарда күнөө. Добуш сатабы, сатпайбы, эмне болот? Шайлоого барыңыздар. Өзүңөрдүн добушуңарды бериңиз. Кыргызстандын келечегин ойлогула. Шайлоо деген бул 5 жылда бир күн эле боло турган неме да. Эгер биз жеке парламентти алып атсак, негизинен эле жашоодо өзүбүздүн жашообузда акты ак дегенди жана караны кара дегенди үйрөнүшүбүз керек да. Мисалы, акты ак деп атсаң, өзүңөр деле байкап атсаңар керек, мына конкреттүү түрдө туруп, могул ак десең деле болбой эле кыйкырып чыгып атышат. Жок, бул кара депчи. Анан кийин сен ошол жерден күрөшкө чыксаң, жок, бул ак десең, тигилер жеңип кетет да. Эмнеге? Анткени алар көбүрөөк мындай калың катмар элде баягы кайдыгерлик менен мындай карап койгон адамдар көп да. Эки тарап мушташып отуруп, эми баягы акыйкат үчүн күрөшкүсү келбейт да. Ошолорду ойготушубуз керек да, күрөшүшүбүз керек акыйкат үчүн. Акыйкат деген бул чындык, акыйкат деген бул. Эгер биз ошол жашоого көнсөк, ошол жашоо менен жашаганды үйрөнүп кетсек, бул абдан сонун нерсе да. Жеңилдиктерди, абдан көп жеңилдиктерди алып келе турган нерсе. Убагында Ленин айтыптыр да, мы должны научить каждую кухарку управлять государством деп. Сиз демек ушул ойго кошулат экенсиз да, туурабы? Ар бир Жок, адам абдан эле саясий абдан эле терең болуп кетет алчы. сабаттуулугу жогору болуш керек деп атасыз. Жок, мен айтып атам. Биз негизинен акча деген нерсени токтотуп, чындап кыргыз улуту болуп, чындап Кыргызстан үчүн күрөшө турган, Кыргызстан үчүн келечеги үчүн иштей турган калкка айланышыбыз керек. Ошол эгер мындай обширныйраак жооп керек болсо. Эгер конкреттүү айтсак, ар бир жарановдун саясий маданияты жогору болуш керек деп атасыз. Акчаны эч жакка жогото албайбыз да. Эгер конкреттүү түрдө айтсак, ар бир адам саясий болобу, саясий эмес болобу, акты ак деш керек, караны кара деш керек. Чындыктын бетине караш керек. Бетине караш керек. Буга чейин айтып кеттиз, мындай конкреттүү деле иш кылбайт 90%, жөнөкөй бир соц тармакта кайсы бир активдүүлүгүн көрсөтүп коюшат. Мындай көз артын кылып. Ушул жаатта сизде кандай артыкчылык бар? Сиз эмне менен мисалы мактаналысыз да, мына мен могу проектти ишке ашырдым, же болбосо могу мыйзамды дейбизби, же болбосо могу иштерди могу жааттан бир контролду кылдым деген өзүңүздүн мындай кубанычтуу мактана турчу айта эмнеңиз бар айткандай? Иштейм. Болду. Жок, мыйзам жактан сиз эми депутатсыз да, Эрлан мырза, сиз депутатсыз. Мыйзам чыгаруу, ооба, мыйзам контролдоо адам. Бирок ушул жаатта канчалык аракет кылдыңыз деген сөз да. Күндүк эле аракет кылып атам мен. Эмнеге аракет кылдыңыз? Мындай да, мен ушул суроого абдан мындай кызыктуу суроо да, ушул суроо мага көп беришет бул суроону. Негизинен эле депутатсыз да. эми депутатмынбы, журналистминби,
Ал менин кесибим болуп эсептелинет, айтып атпаймынбы, ал мен баягы максатыма жетүү үчүн эле инструмент болуп эсептелинет да. Мен ойлойм го дейм, мындай да, эл өзү эле көрүп турат го дейм. Мага мындай конкреттүү түрдө муну мен буну бияка алып келип коюп койдум, анан тигини тияка алып барып коюп койдум дегендин кереги жок го дейм. Эгер сен эл өзү эле таратса болот. Анан конкреттүү түрдө эми толтура. Эмнесинен баштайм? Кайсы жерден? Электрондук тамекилерден баштайм. Эмнеден баштайм? Коррупциядан баштайм. Кайсы жеринен? Толтура дейм. Анын баарын азыр анда подкасттын баарын эле ошо менен баштайлы анда 2021-жылы мен депутаттыкка келгенден баштап депчи ушинтип баштайлыбы, кандай кылалы? Жок, макул. Анда мыйзам алкагында кайсы мыйзамдарды көтөрүп чыктыңыз жана эмне үчүн? Эми көп эле мыйзамдар бар. Сиздин сунушуңуз болуп чыккан. Менин сунушум болуп чыккан азыр бир эле мыйзам бар. Ал аягына чейин бүтүрүлө элек, бул тамак аш коопсуздугу боюнча. Бирок соавтор болуп көп эле мыйзамдар бар. 20-30 ашык болуш керек мүмкүн. Сиз Негизинен эле депутаттын жумушу деген ушул мыйзам кайсы мыйзам долбоору дей эле беришет. Негизи эле депутаттын жумушуна билбейм ким айткан жана кандай болуп ушундай болуп келип калган мыйзам долбоорун жазыш эле кирбейт. Мыйзам долбоорун контролдош ооба депутаттын түздөн түз милдети болуп калат. милдети болуп эсептелинет да. Анан баары эле ошондой тура берет экен. Канча мыйзам долбоорун жаздыңыз, кайсынысы кандай болду, андай мындай депчи. Мыйзам долбоор жазыш шарт эмес депутатка. Бир да мыйзам долбоор жазбай өтүп деле неметип берет, срогун өткөрүп коет. Жок, мыйзам долбоорун жазуу шарт депутатка. Шарт эмес. Мен мисалы сиз айта албайсыз да, мына бир да мыйзам долбоор жазбасам мени эч ким жоопко тарта албайт да. Шарт эмес. Жок. Мыйзам долбоорун Мыйзам чыгаруучу орган. мыйзам чыгаруучу орган жана мыйзам чыгарылганын контролдоочу орган болуп эсептелинет. Эки немеси бар. Экөө тең бирдей эле. Ал просто биринчи мыйзам долбоору жазылып калган үчүн эле ошентип беришет элдерчи. Же болбосо бирөө бир убакта мындай немеге түртсө керек да, ошондой пиар агитация кылып ошондой нерселерге алып келсе керек. Негизи Элдин аң сезимде ушундай. элдин аң Депутат сезимде десе, элдин аң сезимде мыйзам ошондой болуп калыптыр да. Депутат деген ошол бүт немелердин баарын өзүнө камтыйт. Ушул контролду ишке ашыруусунда. Кыргызстандын ичиндеги болуп аткан мыйзам долбоорлордун баарын камтыйт. Депутаттык контролдой алам. Бир жерде ГАИ кызматкери мыйзамсыз тургандан токтоп жана видеого тартып антип мынтип койсом, андагы чыгарышты. Ой, ушул эми жөн эле кетип турган. Ал инспектор Кыргызстандын мыйзамын бузуп аткан. Мен Кыргызстандын мыйзамын контролдогонго түздөн түз укуктуу адаммын. Укуктуу эмес, мен милдеттүү адаммын. Ошол милдетимди эле аткарып койдум, болду. Ооба. Ошон үчүн мындай да, депутаттыкына баягы биз ушул ойду дагы оңдоп түздөшүбүз керек. Депутат өзүнүн срогунда 5 жылында бир да мыйзам долбоор жазбай деле неме өтүп кетиши мүмкүн. Бирок канчалык ошол маалда Кыргызстандын келечегине таасир этти, биз ошого көңүл бурушубуз керек. Канчалык мыйзамдарга таасир этти, ошону эметишибиз керек. Ошого көңүл бурушубуз керек да. Анан туруп эле жакалай берген, канча мыйзам долбоор жаздың, канча мыйзам долбоор жаздың деген туура эмес ой экен да. Макул. Бирок мындай да жагдай бар туура. Мыйзамды ишке ашырыш үчүн, мыйзамды контролдош үчүн мыйзамдын өзүнүн табигатын билиш керек туура. Ошол себептен Эми ал мыйзамда Мыйзам- бизде Кыргызстанда миллион деген мыйзамдар бар. Ошол жерден деле билип алсаң болот. Эми жол эрежеси бул деле мыйзам, менин ыйгарым укуктарым бул деле мыйзам, сиздин журналистсиз да сиз, туурабы? Же блогерге киресиз? блогер болуп. Блогерлердин мыйзамы жок. Бирок эгер журналист болсоңуз, сиздин өзүнүн ыйгарым мыйзамдарыңыз болмок да, ыйгарым укуктарыңыз болмок. Ушундай да. Ошолордон деле билип алса болот. Анан таптакыр эле обязательно өзүң колуң менен жазып тургандан кийин билиш керек эмес. Мен мыйзам менен тыгыз иштеген адамдарга да кирем да. Мен бир 2007-2008ден бери мыйзамдар менен аябай тыгыз иштешем. Мен көп мыйзамдарды билем да. Мындайча айтканда, эми толук мыйзамды эч ким биле албайт, бирок көп мыйзамдарды билем. Өзүмө тиешелүү, өзүмдүн укугумду коргоонго жана элимдин укугун коргоонго мыйзамдардагы кесипкөйлүгүм жетиштүү. Жок, мен айтарым, мындай бизде коомдо жагдай бар. Сиз ошол жагдайга макулсузбу, жокпузбу? Ошол эле блогердин арасында деле барып жанакы мамлекет ишкерлерди баягы контролдогондо жана башка кээ бир учурларда албетте критика ар дайым керек. Элдин критикасы бул абдан жакшы. Бирок кээ бир учурларда ошол эле блогерлер мыйзамдын келип чыгышын, ошо мыйзамдын табигатын билбегендиктен ошо мыйзамдын ишке ашыруусуна да туура эмес критика жазып алат да. Ушундай жагдай бизде барбы? Бар, ооба. Анын үчүн жоопко тартылып атпайбы даже.
Бар. Бирок жоопко тартыласыңар. Мыйзам деген эмне экенин биз билишибиз керек. Мыйзамдуулукка биз келдик. Буюрса азыр эми мына азыр жетип атабыз, бирок жакынкы маалдарда эгер ушул эле темп менен кете бере турган болсок, мыйзам чегинде эле жашап калабыз. Анда парламентти бир жактап кетели, анда мыйзам чыгаруу менен мыйзамды ишке аткаруу, контролдоо бул өтө эле уйкаш, өтө эле жакын нерселер. Туурабы? Бул бир нерсе да. Бир нерсе. Болот, рахмат. Анда мыйзам деген эмне? Сиздин оюңузча сиз кандай деп жооп берет элесиз? Жок, мыйзамдын конкреттүү түрдө определениясы бар да. Азыр мен жооп бере албайм, просто аны окуп чыгыш керек да. Бирок мыйзамдын конкреттүү определениясы бар, интернетте бар. Анда сиздин оюңузча таза саясатчы болуш мүмкүнбү? Отурбайм. Сөзүңүздө таза саясатчымын деп тааныштыр, Албетте. Болду, рахмат. Бүгүнкү күндө баягы сөз эркиндигине болгон мамиле, өзүнчө сөз эркиндиги, маалымат талаасындагы болуп аткан өзгөрүүлөр болду. Ушуга сиз кандай баа бересиз? Сөз эркиндиги мыйзамдуулукка кирип калды да. Ошон үчүн бизде сөз эркиндиги жок деген сөзгө чыга баштагандай көрүнөт да магачы. Бирок мен бул мурун эле сөз эркиндигин да тартипке салыш керек экенин мен мурун эле сезчүмүн. Ошол сөз эркиндиги деп эле бирөөгө шек келтире берген, сөз эркиндиги деп эле мындай элдерди туура эмес нукка түртө берген да туура эмес нерсе. Ошон үчүн сөз эркиндиги да бир мээки мыйзамдарга келип да калыш керек да, ошондой нерселер болбош үчүн. Сөз эркиндиги бар. Эгер накталуу фактыларыңар бар болсо алдыга. Азыркы маалда мен мындай мен билем, азыр ушундай сөздөрдү айтсам эле баары эле алып чыгып эле ызы чуу салып эле ошол жерлерди чыгарып эле ушинте беришет. Алдыга ачыгын эле айтып кетейин. Мен журналист болуп иштегем, ошол журналисттердин башка кесиптештеримде иштегенин көргөм. Ошол себептен эгер фактылар менен сөз эркиндиги бир жерде жабылып аткан болсо, анда мен жардам бергенге даярмын. Мындай билим берүүдөгү азыркы өзгөрүштөргө өз мамилеңизди айтыңызчы. Билим берүү абдан начар жана оор абалга кирип кетти. Мен муну башынан эле айткам. Эдил Байсаловго да айткам. Башында эле мен жогорку кеңешке келгенде эле айткам. Эгер бул нукта кете бере турган болсо, абдан чоң проблемалар чыгат, көйгөйлөр чыгат дегем. Бүгүнкү күндө биз ошого келип жетип атабыз. Азыркы билим жаатында болуп аткан проблемалар бул абдан оорчундуу жана оор проблемалар. Бүгүнкү күндө дагы эгер чечип кала албай турган болсо, анда билим тармагы абдан эле мындан дагы оор абалга жетиши мүмкүн. Мен негизинен элестете албайм, мындан оор абалга кандай абал керек, мындан оор абалга өтүш үчүн. Бирок аналитика менен мындай карап көрсөк, анда мындан дагы оор абалга өтүшү мүмкүн да. Жакшы иштешпей коюшту билим тармагында. Билим тармагында жана ден соолук тууралуу жагында, саламаттык сактоо министрлиги жанында кемчиликтер көп да. Мектептер, окуу жайлар, ремонттор. 12 жылдык система өткөн туура болдубу система. Жок, мен каршы бергем. Точно. 12 жылдык система, биз даяр эмес болуп туруп 12 жылдык системага эмне өтүп алдык, мен билбейм. Негизинен мен чын атам, бул системага өтүш керек болчу экен. Ал суроо жок ал жагында, бирок шашылыш түрдө болуп калды. Мындайча айтканда, мисалы сиз кичинекей үйдө жашап атасыз, андан кийин чоңураак үйгө ошол эле үйдү чоңойтоюн десеңиз, мындай пландайсыз да, туурабы? Там 2 комната кошсом, мынча сом болсо деп пландайсыз да. Биякта болсо пландабай туруп эле 2 комната кошуш керек деп туруп эле кошкондой болуп калды. Эптеп бир нерсе кылса да каягынан кошсок да кошушубуз керек деп. Жана көп айтып атам го проблемалар. Мен ушул көбүнчө чечкен, көбүнчө кат алып, көбүнчө билим жаатынан, билим жаатында тилекке каршы өздөрү дагы ичарадагы көйгөйлөр көп да. Директорлор, мугалимдер, завучтар, районоолор, билим берүү министрлиги булар баарын бир тартипке алып кетип, бир нукка салыш керек негизи. Эгер бүгүн салбасак, эгер бүгүн ошол нерсени баштап, бүгүн ошол жараны ачык айкын көрсөтүп берип, көйгөйлөрдү чечкенге аракет кылбасак, мындан да оорлошот. Бүгүнкү болуп аткан нерселер, бүгүнкү болуп аткан коллапстар бул жөн эле башы дейсизби? Баш эле. Мен башынан эле айткам, 4 жыл мурун эле айткам. Сунуштарыңыз барбы? Эмне кылыш керек эле? Мугалимдер санын көбөйтүш керекпи? Мектептин санын көбөйтүш керекпи? Материальный базаны көбөйтүш керекпи? Системаны алмаштырыш керекпи? Мугалимдердин сапатын Коррупцияны жок кылыш керек. Немеде коррупцияны жок кылыш керек. Кимдин ортосунда коррупцияны? Ата-энелер, мугалимдер, директор, завучтар, районоолор. Районоолордун министрликтер менен ушул коррупциянын ортодогу коррупцияны жок кылыш керек. Мектептердеги коррупцияны жок кылыш керек. Көп коррупция беке. Мындай да, мен Кыргызстан менен тыгыз иштешкенине байланыштуу мен айтып атпайм, мен көрөм да, мен акты дейм, караны кара дейм да. Мисалга алып чыгабы, азыр мен телефонумду алып чыгабыз, мага кайрылып аткан сообщенияларга киребиз. Бир 70-80% мектептер боюнча болот.
бир 70-80% буга акча чогултуп атат, тиги акча чогултуп атат, жана ушундай сыяктуу нерселер боюнча Токтой элек, токтой элек. Сиздин пикириңиз боюнча. Мына жанагындай суроолор, талаптар. Мугалимдерди бошотушубуз керек биз. Мугалимдер сабак берүү менен элек болуш керек. Мугалимдер субботник менен эмес, стройка менен эмес, садоводчество менен эмес, а именно сабак бермеген менен элек болуш керек. Мугалимдердин авторитети окуучулардын көзүндө көтөрүлүш керек. Окуучулардын көзүндө кантип көтөрүлөт эгер окуучулар билсе жайы менен мугалимдер ошол мектепти красить эткенин, жана ата энелер дагы абдан жаман болуп кетти азыркы маалдачы. Ата энелер мага жазышат: менин балам ушул мектепти жууп кетиш керекпи сабак бүткөндөн кийин депчи. Биздин маалда мындай суроолор болчу эмес. Азыркы маалда ушундай да суроолор пайда болуп калды: биз милдеттүүбү биздин балдарыбыз депчи. Жок, милдеттүү эмес. Бирок өзүнүн ошол жерден бир нерсеге эмгек-семгекке үйрөнүп кетсе деле жаман эмес. Ошол класста эле уборка кылып коюп, ал эми ашып кетсе бир жарым сааттык, 1 сааттык жумуш да. Кичине эмгек кылып койсо, ошол окуу билим алып аткан жагына кичине эмгек кылып койсо, бул келечекте жакшы нерсе балдарыңар үчүн. Андагы баягы андай нерсе менен да мага кайрылат. Абдан жиным келет мен андай ата энелерге. Ачыгын эле айтып кетейин азыр силердин камераңардын алдында. Кандай гана бала болбосун, мектепке барып калган бала өзүнүн артынан тазалап жууп кеткенди үйрөнүп кетсе эчтеке болбойт. Ошол эле силердин балдарыңардын алдында мугалимдердин авторитетин биз көбөйтүшүбүз керек, чоңойтушубуз керек. Болбойт антип мугалимдер көчөдө эле бүт рабочий силанын баары мугалимдер да. Бирок мына Азыр дагы жакшы, башка мурункудай болуп хотя бы тиги шайлоолорго чуркатпай калды байкуштарды. Мурун шайлоого да чуркатпашчу. Мынча адам алып келесиң, директорлорго айтат, мынча адам шайлоого алып келесиң, директорлор мугалимдерге айтат, мынча адам алып келесиңер деп, анан мугалимдер чуркап жүрөт. Хотя бы ошондон да кайрылдык, ошонусуна да рахмат. Эми жанагы мектеп ремонтторун, жана садовник кылганды, жана башка нерселерди токтотсок жакшы болмок. бирок мына айтыңызчы, мына коррупция деп атасыз ооба, коррупция бүт жерде бар деп атабыз, бирок коррупцияда бир эки карама-каршылыктын чечилиши да турабы. Мыйзам алкагында ал ишке ашпайт, коррупция аркылуу ишке ашып атат, мисалы баласын мектепке орнотуп атат. Эми анын аркасында да бир материалдуу базасы бар. Же мугалимдин 30тан же 40тан ашык бала албаш керек, же тиги территория менен дал келбейт, жана башка. Кыскасы, бунун аягында жөн гана мугалимдердин жана ата энелердин пара берип жана пара алганга даярдыгы эмес да. Аркасында экономикалык, саясий жагдайлар жатат да турабы? Биз коррупцияны азыр сиз коррупцияны мындай актап атпайсызбы? Жок, актабай элем. Коррупциянын механизмин айткым келип атат да. Мен актап элем, ошол эле директорду, ошол эле ата энени актап элем. Мыйзамды бузуу ар дайым жаман. Бирок биз баарыбыз билебиз кандай болот бул иштин баары. Баары бир ошол мыйзамды бузуп, эптеп баласын орноштуруп алса, тиги тараптан Жок, азыр коррупциясыз деле орноштуруп атпайбы. Просто мектептерде орундар аз болгон үчүн мындай көп балдар окуп атат да. Эми бирок азыр коррупция менен деле ала албай калды окшойт. Аябай көп болуп кетти да балдарды мектептечи. Мейли азыр эмес, деги эле модельди айтып атам да. Негизинен эле коррупцияны жок кылыш керек, беке. Таптакыр орду түбү менен жок кылышыбыз керек. Эмне кандай органдар, андай болсо анда мен деле акча алышым керек болчу экен анда. Табигатта мүмкүнбү коррупциясыз? Жок, албетте мүмкүн. Мисалы Мына мен отурам алдыңызда. Ага. Отурбаймынбы? Жок, мен сизде жекеликти айтпай элем. Жок, жекеликпи, системаны айтып атам да. Системаны Мисалы Америкада мен деле коррупция жок деп айта системадамын да. аламызбы? Жок, мен деле системадамын да. Мен деле ушул силер менен эле жашап жүрбөйм. Ушул эле Кыргызстанда, ушул эле жер шарында жашап атпайм. Мен башка жерде жашап Жок, атам. мүмкүн. Менде деле органдар болот. Абдан органдар болот. Мен айтам го, кээде айтсам ушул элдер ишенбейт, шылдыңдап күлөт. Мен айдын аягында карыздан карызга өтүп калган малдар болот. Мен байлыгымды алып туруп карыздарга берип туруп, анан кийин кайра карызга бир ай жашаган күндөрүм болот да. Эми бул андай болсо, анда коррупция, мен билбейм эми кимге кандай. Эң көп эле мен ойлойм да, мага абдан көп акча Алмаксыз. сунуш кылышкан да. Абдан көп акча. Ошол Нисахар долбоорунан баштап элечи. Азыркы маалда албетте эми ал сунуштар токтоду, анткени элдер мындай түп тамыры менен түшүндү окшойт да, мен акча албайт экенимди. Бирок эгер мен коррупцияны актап жактаган койсам да, мен азыр бай эле адам болмок. Жок, мен айтарым, ооба, мүмкүн сиз Таптакыр коррупциясыз, таптакыр парасыз жашаса болот. Мына алдыңарда отурам, жашап атам, эчтеке болуп кеткен жок. ооба. Бул сиз өзүңүздүн мыктылыгыңыз үчүн, өзүңүздүн баягы ишке, коомго болгон, мыйзамга болгон мамилеңиздин. Мүмкүн бул мамилеңиз уникалдуу. Мисалы, сиз жекеликсиз, туурабы? Сиз адам. Жок, мындай да, Эгер системаны коомдо алсак, суроо атпайбы? Болобу, болбойбу? Мен айтып атам, болот деп. Мына отурам деп. Мына суроо конкреттүү түрдө пример болот. болот. Суроо коомдо болот. Эгер бир адамда болсо эмнеге башка адамда болбойт? Демек, сиздин оюңуз боюнча бир адамдын сапаты бүтүн коомго тарайт. Албетте.
Албетте бул норма нерсе да. Бирөө көрсөтүш керек да ал нерсени. Мен көрсөтүп атам, дагы башкалар бар көрсөтүп аткан. Эми мен эле эмесмин дагы, эми толтура Кыргызстанда андай адамдар. Үлгү алалы, бири-бирибизге жардам берели, кол кармашалы, көрсөтөлү. Сиздин оюңузча мамлекет барбы бүгүнкү күндө коррупциясы жок? Бар. Бар эле. Кайсы мамлекет деп ойлойсуз? Эми бул жерде божомол, сиздин, менин, дагы бирөөнүн божомолу. Албетте аны 100% бар жок деп айта албайбыз. Ооба да. Жок, бир эми 1-2-3 өлкө бар. Сиздин идеалыңызды сурап атам да, сиздин идеалыңыз кайсы? Кайсы өлкө сиздин идеалыңыз? Мындай ар бир өлкөнүн эле менде идеал өлкө жок. Жок, Мындай да коррупция жаатында. Азыр жооп берип атам мен сизге. Өлкөлөр бар. Биз ошол өлкөлөрдүн көп өлкөлөр бар да, ошолордун жакшы жактарын алышыбыз керек да, жаман жактарын албашыбыз керек да. Мисалы Германия барго. Мен Германияга барып келдим да, Германияда тротуарда машина парковка кылса болот. Машинаны тротуарга ушундай кылып түп-түз кылып туруп тизишет экен, жана өтүп кетип аткан элдерге таптакыр тоскоолдук кылбайт экен. Бул бир. Экинчиден, мен тротуар менен басып кетип атсам, менин артымдан машина келатат да, ошол жерге машинасын токтотконгочу мен басып келатсам, сигнал жетпейт, эчтеке кылбайт. Ошол мен басып кетип атканда артыман айдап келатат да, анан четке өтүп туруп, айдаңыз дедим да. Десем, жок, айдабайм дейт, сиз басыңыз дейт да. То есть ушундай жерлер бар. Коррупция таптакыр жокко эсе го деп айта албайм, бирок коррупцияны көргөн жокмун мен Германиядачы, ачыгын эле айтып кетейин. Коррупция көзгө көрүнбөйт да. Бизде көрүнүп эле калып атат го дейм. Бизде Кыргызстанда ачык айкын эле бар. Дагы бирөөлөр көрбөгөндөр барбы? Өзүбүздөн башташыбыз керек да. Чуркап барып эле акча карматканды жакшы көрөбүз. Мындай нерселерди өзүбүз жакшы көрөбүз да. Токтотуш керек. Жок, айтарым ошо коррупциянын аркасындагы дагы бир көйгөйлөр барбы? Ошолорду кандай чечебиз? Мен сиздин немеңизди түшүндүм. Мен сиздин сурооңузду туура эле түшүндүм, бирок мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Андай эмес. Андай эмес. Токтотуш керек болду. Эч кимге акча бербей эле, эч кимден акча албай эле жашап атам. Жашнак эле жашап атам. Кудайга шүгүр. Макул, анда өз оюңузду айтыңызчы, могу биздин базар эмгегибиз тууралуу. Бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн жаштарыбыз башка мамлекетке кетип атабыз. Эмгек мигранты болуп, ошол эле замат бизге Өзбекстандын усталары келет, Пакистандан ишчилер келет, жана башка. Ушул жагдайга кандай сиздин баамдооңуз? Эмне кылыш керек? Туурабы? Бул нормалдуу нерсеби же нормалдуу эмес? Бул мындай да. Азыркы маалда бул көнүмү иш адат. Убагында бул деген баягы необходимость болчу да. Эми действительно Советтер Союзу урагандан кийин Кыргызстанда бул деген биринчи миграция 90-жылдары эле башталган да. Азыркы маалда көнүмү иш адат менен кетип атабыз да. Бирок азыркы Кыргызстандын экономикасында биз Кыргызстандан чыкпай иштей бергенге алыбыз жетет. Иштеш керек. Биздин жаштар чыкпай эле иштегенге калып иштей берсе алыбыз жетет. Алып жетет. Мен Айтып мындай эсептеп көрдүм да, таксисттер, Яндекс такси деген бар азыр. Кыргызстанда Яндекс, Бишкекте Яндекс такси менен, ошол эле Москвадагы Яндекс такси да. Россиядагы Яндекс такси көбүрөөк акча табат. Кыргызстанга карагандачы. Бирок мунун расходтору да көбүрөөк. Мунун квартирасы кымбатыраак турат, мунун тамак ашы кымбатыраак турат. Бул чет өлкөдө жашайт. Бирок плюстары бар. Бул тойго көп барбайт. Жана андай акча коротуулар аз болот. Кыргызстанда жашаган кишинин арзаныраак турат. Бирок мунун той топурлары бар, тууган уруктары бар, ушундай сыяктуу нерселер бар да. Бирок экөөнүн мындай тапкан акчасы практически бир эле болуп калат экен. Эки өлкөдөн. Тияк барып иштештин кереги жок, бияктан эле иштей берсе болот деген сөз. Өзүң просто бекем кармап, тыя турган жерлерди тыйып, келечектөлүп туруп иштеш керек. Макул, бул такси жаатында, башка кесип? Башка кайсы кесип? Стройка жагында деле иш толуп атат азыр. Азыр Бишкекти, Кыргызстандын бүт любой точкасын карасаңыз, любой точкасында азыр стройка иштери жүрүп аткан болот. Жол иштери жүрүп аткан болот. Демек, маселе кимде? Маселе ошо кетип аткан жаштардабы? Силерге кетиштин кереги жок, биякта эле калып иштей берсеңер. Албетте, азыркы бүгүнкү күндө иштей берсе болот. Бүгүнкү күндө. Эми бул баягы Россияга кетип аткан мигранттар боюнча сүйлөшүп атабыз биз. Эми Европага кетип аткан мигранттар бар, Америкага кетип аткан мигранттар бар. Алар эми албетте жакшыраак жашоону издеп кетип аткан адамдар да. Анткени аякта айрык майнасы көбүрөөк. Негизинен эле ошол башкача неме кылат да, мамиле кылат мигранттарга дагы, аякта Россиядагы да эмес. Ошол себептен ксенофобиясы азыраак, ал эми азыркы маалда өзүңөр чечим чыгарып, өзүңөр неметсеңер болот. Кетиш азыркы маалда обязательно эмес деп ойлойм мен. Мамлекеттин ролу кандай ушул маселеде? Мамлекет бирдемке кылыш керекпи? Бир жерде чектөө же болбосо бир жерден дагы бир социалдык жардам кылабы? Бул ишти кандайдыр бир жөнгө салуудун аракетин кылыш керекпи? Же жөн гана жаштарга түшүндүрүп бериш керекпи? Тияка кетпестен, бул жерде иштей берсең деле баары ошол акчаны президент деле айтып атпайбы, өзү деле айтып атпайбы? Азыр чет өлкөгө чыгыштын эмес, кажети жок. Иштегиле бияктан эле жумуш.
бар деп. Бирок биз баары түшүнүп турабыз, бул жардам бербейт туурабы? Жаштар баары бир чыга берет. Себеби жашоонун нормасы бар. Но Ар бир адам, биякта Бишкекте жашап аткан адам бир чет мамлекетке барып, бизде Бишкекте жашап аткан пакистандык жашоонун ишкердин мойнуна алып, ошол жакта жашайт. Бирок ошондой эле жашоону Бишкекте жашабайт. Себеби ал Бишкекте адам катары жашагысы келет, туугандарына барат, катышуусу бар, театрга барат, киного барат, ысык көлгө барат. Башкача айтканда, жашоонун деңгээлин кармагысы келет. Бул жерде иштеп, ошондой жашоонун деңгээлин кармоо мүмкүн эмес. Ошол себептен чет мамлекетке барып атат. Туурабы? Бул жагдайды жөн гана жаштарга түшүндүрүп берип, чече албайбыз. Же чече алабызбы? басмаган болду. Айтарым. Азыр мүмкүн Эмне болуп калды биягар? эгер мисалы экономикага деле кайрылсак, жашоонун деңгээли бар. Ар бир адамда, мисалы Европа. Мындай деп түшүнүп берейинчи, мен сизге ушул сурооңузгачы, мен түшүндүм сиздин сурооңузду бир эле. Бүт эле нерсени акчага байлай бербейчи. Макул, бул көп нерселер бар да, эми өзүбүздүн патриоттук сезимибиз да болуш керек, келечегибиз болуш керек, эртеңки балдардын күнүндө ойлонушубуз керек. Анан барып эле ушул акча табууга байлап эле, анан кийин бүт эле акчага байлап салып турбуз Кыргызстандачы. Негизинен ушул нерсени токтотушубуз керек. Бүт эле нерсе акчага байланган эмес. Бакытты башка нерседен деле тапса болот. Ошол эле мен деп эле жумуш жана ушундай нерселерди аткарып, элиң үчүн иштегенден деле бакыт тапса болот. Биз айтымдан эле бир джип айдап анан 2 этаж үй салып эле анан кийин чет өлкөгө барып эс алып калыш керек эмес. Бул абзел эмес. Кудайга шүгүр деп туруп, миң мерте рахматыбызды айтып туруп, элибиз үчүн деле иштей берсе болот. Бир жерлерге барбай деле койсо болот, той топурларга барбай деле койсо болот. Мен ушул нерсеге эч мындай көнө албай койдум да чын. Нормальный эле нерсе. Иштеш керек, аракет кылыш керек. Бакытты башка нерседен эле алса болот акча. Мен көрдүм байларды. Мына байлардын арасында жүрөм азыр. Ошол акча издеп, акча табып, ошол бүт Россияга барып, ошол бир нерселерди сатып, антип мынтип жүргөн бүт ошол клуб миллионеровдун ортосунда жүрөм мен. Көрүп эле атпаймынбы? Бактысыз эле адамдар. Эмне күнүгө эртең мененден баштап түнкүгө чейин ошол акчасын ойлонуп атат. Биз ушул жөнүндө сүйлөшүп атабыз жантан бери, сиз экөөбүзчү? Жок, биз бул жөнүндө сүйлөшпөй элебиз. Жанакы чет өлкөгө барганда эле бул деле бир акча табуунун бир немеси, максаты. Балдарын 11-класска чейин окуттур, бар акча таап кел деп жөнөтөт. Бактылуу болгондо эч ким үйрөтпөйт. Кыргызстанда деле иштеп эле, ушул жерде калып эле, ошол акчаны таап эле бактылуу болуп жашаса болот, бактылуу болуп иштесе болот, жетиштирсе болот, жетишсе болот. Биз айтымдан эле бир чет өлкөгө барып миллиондорду таап калыш керек эмес. Ошончо жашоосун текке кетирип, канча жылдарды ошол Россияда жүрүп, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл Россияда өткөрүп койсо жашоосунчу. Кеп байлыкта эмес, кеп бакытта. Ошол нерсени биз бүгүн түшүнүп, бүгүндөн баштап ошол менен алек болушубуз керек. Кочороевич, сиз депутатсыз. Азыркы биз сөзүбүз элдин, кыргыз элибиз акчаны укмуш туу тиги өйдө көтөрүп, акчага сыйынып калыптыр. Бул элдин чечими дегенде эмес да маселе. Маселе анда эмес. Маселе биз азыр көчөнү карасак, реалдуулук, биздин коомдук болуш бизге көрсөтүп атат. Чын эле элдин баары бүгүн жашоонун бүт иретин акча чечип калды. Ошол себептен элдин баары акчанын аркасынан кетти. Бул нормалдуу процесс, бул элдин тандоосу эмес, бул биздин экономикалык форматыбыздын кесепети. Эмнеге? Анын аты капитализм. Туурабы? Дүйнө жүзүнүн боюнча ушундай. Эмнеге? Себеби бул мыйзам. Эмнеге? Себеби бул мыйзам. Биз көчмөнчүлүктө жашаганда биздин өзүбүздүн баалуулуктарыбыз башка иретте болгон. Эр жигит найзанын учунда өлүү, анан сөзүңө жооп берүү жана башка дегендей, башка баалуулуктарыбыз башка болгон. Конституциябыз да башка болгон, нарк насил жана башка. Эмнеге? Себеби коомдук болмуштун табигаты ушундай. Туурабы? Бул илим. Биз буга жок дей албайбыз. Биз буну четке Сиз азыр бүт айткан нерсеңизде мен жок болуп атам да, мен ошон үчүн эмнеге деген суроо берип атам. Мен жок болуп атам. Мен конкреттүү түрдө мен ушул сиз айтып аткан нерселерде жокмун да. Ошо эмне үчүн жоксуз? Менин да суроом ушундай болуп атат да. Эмнеге биз коомтануу илимин мен алып сизге жаңы эле айтып кетпедимби? Бактылуу болуштун бир нерсеге акча же ошол сыяктуу байлык, бийликке байланыштын кереги жок деп атпаймынбы, түшүндүрүп берип атпаймынбы сизгечи? Биз жөн эле мындай миллиондорду таппай эле, чет өлкөгө чыкпай эле, ушул жерде иштеп эле, өзүбүздүн элибиз үчүн эле эмгек кылып эле, кичинекей нерселер менен чогултуп бир нерсе түзсө деле болот деп атам. Өзүмдүн конкретный примерим менен көрсөтүп берип атам менчи.
мен сизге мында дагы кайшы айткандай болоюн. Кетип аткандар албетте миллиондун аркасынан кетпей эле. Кетип аткандар эптеп үйлөнөйүн дейт, анан Жок, бала түшүндүм мен, чакамды акчанын багам дейт. аркасынан кетип атыптыр мен. Албетте акчанын Мм. аркасынан, бирок ал анын күнөөсү эмес. Ал элдин күнөөсү Кимдин эмес. күнөөсү? Бул ушу биздин коомубуздун күнөөсү. Эмнеге мен кеткен жокмун да? Себеби сиз бирдиксиз. Бирдик ар кандай кыла бериши мүмкүн. Бирөөсү такыр фанат болуп кетиши мүмкүн. Сиз сымал мен абдан таза адаммын деп. Мисалы, коом 100% андай боло албайт. Көбүнчөсү болуш керек да. Көбүнчөсү да боло албайт. Эмнеге? Коомдун көбүнчөсүн изилдеп, ошонун көбүнчөсүнүн жүрүш турушун изилдеп, ошол маалыматты тастыктап чыккан маалыматтын элегинин аты илим. Эми ошол илимге кайрылсак, ал илим социология, экономика, там культурология дейбиз. Ошол илимдерге, ошол эле тиги демография илимдери, ошол илимдерге кайрылсак биз көрөбүз, эл антип жашай албайт 100%. Эл баары бир Жок, керек болсо 100% эч кетет. ким айткан жок. 100% жөнүндө эч ким сүйлөбөй эле. Көпчүлүгү да анта албайт. Көпчүлүгү. Эмнеге? Сиз Себеби айтып айта мыйзам. албайсыз. Жок, айта алам. Сиз айтып Себеби айта илим бар. албайсыз. Ал бир да илим аны көрсөтүп бере албайт. Көпчүлүк эмне кылат экенин. Андай илим жок. Социология илими эмне жөнүндө? Жок, андай Экономика жок, илими эмне ал жөнүндө? илим конкреттүү түрдө анализ берип сизге көрсөтүп бере албайт. Көбүнчөсү ушундай болот депчи. Биз чечебиз. Сиз чечесиз, мен чечем. Булар чечет. Социология чечпейт. Социология чечпейт. Социология чечпейт. Социология Мен сизге ошону түшүндүрүп атам. чечимин көрсөтүп берет. Жок, көрсөтүп да бере албайт. Сиз Сиз илимди чечесиз. тааныбайсызбы анда? Сиз чечесиз, мен чечем, бул жерде отургандар чечет, Кыргызстандагылар чечет. Жок, илим тааныбайсызбы деген бул туура эмес нерсе болуп атпайбы? Мен сизге айтып атам, социология деген илим эмне экенин мен жакшы эле билем. Бирок ал чечип бере албайт сизге. Ал анализдеп бере албайт. Бизден башталат. Бизди эч ким оңдоп, түзөп же болбосо бир нерсе кыла албайт. Биз өзүбүз чечим чыгарабыз. Кандай жашашты? Конкреттүү түрдө мен чечим чыгарам. Конкреттүү түрдө сиз чечим чыгарасыз. Айтып атпаймынбы? Коррупция менен жашагым келсе, коррупция менен жашамакмын. Ушундай эле да. Көбүнчөсү ошол чечимди өзү кабыл алганга акысы бар. Мен жакшы түшүнө албай атам. Биз сиздин сурооңузду негизинен эле мындай кичине ачыгын эле айтып кетейин, башымда айланып калды. Биз эмнеге келип атабыз өзү, эмне деп жооп беришим керек экенин, анткени сиздин суроолоруңуз так жана даана болбой атат да. Сиз тияка бир түрттүңүз, бияка бир түрттүңүз, бияка тарттыңыз, тияка тарттыңыз. Бирок мен сизге айтып атпаймынбы? Мүмкүн суроо. Мындай да, мен бир нерсени эле элге түшүндүргүм келет да. Бактылуу жашоо менен жашашыбыз керек да. Бактылуу, түшүнүп атасызбы? Бактылуу жашоо ушул жерде Кыргызстанда бүгүн жана азыр. Мен ушул жерден айтарым, бактылуу жашоо менен жашаш керекпиз деп бизге фольклор, искусство, маданият адамдары айтып келатат. Алардын айтканга акысы бар. Алар ошого арналган адамдар. Сиз депутатсыз. Депутат бул ошо коомдун болмушунун кубулуштарын итке ашырып аткан адам, ошону кандайдыр бир иретке келтирип аткан адам, мындай коомдук мамилелердин укуктук ченемин чыгарып берип аткан адам, мындайча айтканда мыйзамды. Мындай адам кайсы маалыматка таянат? Ал өзүнүн жеке көз карашына таянбайт, ал көпчүлүккө таянат. Көпчүлүк кайсы жерде жатат? Көпчүлүк жөнүндө маалыматты кайдан алабыз? Илимден алабыз. Жок, отуруңуз, эмнеге андай болуш керек? Эмнеге көпчүлүктү карашым керек мен? Көпчүлүк коррупционер да. Эл да жок, себеби Жок, отурсаңыз. Сиз туура эмес айтып атасыз. Көпчүлүк коррупционер да, анда кечирип коюңуз анда. Жок, көпчүлүк эл да. Жок, көпчүлүк бирок коррупционер да. Туурабы? Мисалы мен барбаган жерде, мен барган бүт гос органдардын баарында эмнеге менде ызы чыгат? Анткени алар коррупционер. Алар коррупционер. Көпчүлүк да. Эл да. Эл кыйшык, ири-үрү боло берет, бирок ал эл. Депутат ошол үчүн депутат. Сиз туура эмес айтып атасыз. Сиз биринчиден депутатка абдан көп нерсени илип коюп атасыз. Бул бир, мен ал менен макулмун. Мен ал сиз илбесеңиз деле макулмун. Бирок экинчиден өзүңүзгө өзүңүз туура эмес жооп берип атпайсыз. Мен коомду карашым керек, туурабы? Туура. Анда мен эртең акча алам. Жок. Коом сиз үчүн үлгү болбош керек. Эмне болуш керек анда? Коом сиз үчүн сигнал болуш керек. Коом кандай сигнал берип атса, ошол сигналдарды туура баамдоо жөнүндө айтып атам. Аны кантип туура баамдайбыз? Аны көпчүлүктү изилдеген маалымат аркылуу. Көпчүлүктү изилдеген маалымат бул илим. Ошол эле экономика, социология, коомтануу жана башка. Ошол жөнүндө айтып атам. Анан ошого таянсак, биз көрөбүз деп атам. Адамдардын агылып кетип аткандагысы, адамдардын коомубуздун акчага сыйынып калганы, ал коомубуздун начарлыгы эмес. Ал жалпы эле адамзаттын көйгөйү бүгүнкү күндө. Демек, ошого жараша кандайдыр бир чечимдерди чыгарыш керекпиз. Ошого макулсуз да, туура? Ооба, макулмун. Рахмат. Макул кылып койдуңуз.
Жок, Мен жок, макулмун. сиз макул болдуңуз. Жок, Менин оюмча сиз Жок, өзүңүз мен сиз менен макул эле болуп калганчы, чын анткени мен түшүнбөй калдым эмне жөнүндө болгонун. макул кечиресиз ага, Мен кез. мен сиз менен макулмун да негизиненчи. Макул, рахмат. Айтыңызчы, сиз демократияны кандай көрөсүз? Демократияга ишенесизби? Демократия барбы? Же бул мифпи бүгүнкү күндө? Биз демократияда эле жашап атпайлык. Бирок туура демократияда жашап атабыз дедиз. Бирок өзүңүз айттыңыз. Парламенттин көпчүлүгү башын ооруттайт дедиз. Андай болуш керек да. Эгер демократия болсо, анда ошол парламентте чыныгы элдин өкүлдөрү отурмак. Жок, байкеси мындай башым ооруп кетти чын. Токтотокчу. Сиз мындай кызыксыз го. Сиз эмне сурап атасыз вообще? Анда мен эртең акча алам. Жок. Вот вы странные вопросы задаете, да? Вот я вам честно вот сейчас без Я камеры- хочу вас вывести на тот момент, без камеры что... скажу, вот смотрите. Демократия, да, и то, что происходит в Жогорку Кеңеште, при чем тут? Это прямое отношение. Эмнеге? Прямое. Эмнеге? Потому что демократия подразумевает власть народа. У нас нету власти народа. У нас там сидят кто хочет. А мы тут А сидим... при чем тут демократия? В смысле, при чем? Люди же за них голосуют, правильно? Потому что им некого было голосовать. Бизнесмены взяли и заставили голосовать. Никто никого не заставляет. Демократия — это когда не заставляет, понимаете? То есть, по сути, сиз айтып аткан диктатура — это когда заставляет. То есть, бар, добуш бер, андай мындай деген — это диктатура. То есть, это демократия как раз таки, азыркы маалда. Наоборот, слишком много демократии, да, поэтому вот эти сидят. Ладно, байкелес, я, наверное, поеду. Бир аяктап коелу, Бүтүрүп сизди бир салыңыз. чыгарып коелу. Подождите, чего? Суроолорго Так, так. аябай неме экен, чын. Я вам честно скажу, вообще даярданбаптырсың, ачыгын айтайын. Либо могу суроолор сиз даярдаган эмессиз. Жок, мен эле даярдагам. Просто суроолорумду көп жакшы жеткизе албай калдым окшойт да. Мындай түшүндүрүп бере албай калдым окшойт да. Мне кажется, сиз даярдаган суроолор эмес. Жок, меники эле. Ладно, кез, анда бир суроо берейин, акыркы суроо. Анан кийин сөздү аяктайын, ошо менен токтотуп. Канча мүнөттүк видео керек силерге? Болду, 1,5 сааттан аштык. Негизи канча мүнөт чыгарасыңар силер обычно? 1 саат, 1,5 саат. Ну, могу жерде ашып кетсе, бир 30 мүнөттүк эле видеоңор болду. Хорошо, давайте. Сиздин саясий өмүрүңүз эгер кыска болуп калса, бул биздин жалпы коомдуктун баягы демократиялык процессине өтө чоң балта чалып калат да. Эмнеге? Себеби андай эл айтат. Блогермин, анан укмушмун дегендер тияка барат экен да. Бир аз отуруп эле, анан кийин ошо менен эле белгисиз болуп калат экен деп. Ар бир саясатчы, сиз дагы өзүңүздүн өмүрүңүздүн узактыгы жөнүндө ойлойсуз. Жана сиздин өмүрүңүздүн узактыгы, саясий өмүрүңүздүн узактыгы биздин коомубузга да керек. Себеби эгер сиздей адамдар парламентте көп болсо, кийинки жаштарга бул чоң жакшы өбөлгө болот. Кийинки жаштарга түрткү болот. Ошол себептен сиз өзүңүздүн саясий өмүрүңүздү узартыш үчүн кандай иш аракет кыласыз? Эмнеден көрөсүз? Узактыгын кайсы иш аракеттерден көрөсүз? Мен ар дайым бир иш алып баратканда мен ошол менден кийинки келген жаштарды ойлоном да. Ошолорго жеңилирээк болсун дейм. Эмне себептен мен жакта жанагындай көбүнчө ызычуулар чыгат, чыгылар чыгат. Анткени мен жеке эле өзүмдү ойлонбойм. Эгер жеке эле өзүмдү ойлонсом, мага бир топ эле жеңилирээк болмок. Мен кийинки саясатчыларды ойлоном. Менден туура айтасыз. Мен муну мурун эле ойго алып койгом. Менден кийин дагы башка саясатчылар да келет. Алар дагы буюрса мендей жаш болуп келишет саясаткачы. Жана ошолорго саясат аларды талкалап салбаш үчүн саясат деген бул абдан оор нерсе, орчундуу нерсе. Аякта аябай көп оюндар бар. Оюндардын көбү грязный игры деп коет. Ошондой оюндар, ошондой нерселер болбош үчүн мен ызычуу чыгарып, ошол келе жаткан жаш саясатчыларды көбүрөөк ойлонганга аракет кылам да. Бирок ошол эле маалда мен өзүм ойлонбойм. Канча маал мен саясатта болом, ушунча маал мен саясатта болушум керек жана ушул сыяктуу нерселер. Мен бүгүнкү болуп аткан нерсени ойлоном. Бүгүн конкреттүү түрдө эртеңки саясатчыга кандай жардам бере алам депчи. Ошол себептен канчалык мен саясаттагы жолум узак болот экенин мен билбейм жана пландаштырбайм дагы аны. Бирок бүгүнкү күндө колуман келген нерселерди кылып калганга аракет кылам. Сиздин азыркы айткандарыңыздай, чынында эле сиз пионерлердин бирисиз. Буга чейин ар дайым болуп келет коомдо, журналисттер болот, кийинчерээк депутат болот, артисттер болот, кийинчерээк мындай нерсе болуп атты. Сиз блогерликтен депутаттыкка өттүңүз.
бул жакта сиз пионер десеңиз болот, бул биздин коом үчүн жакшы үлгү, жакшы өбөлгө. Ошондуктан сизге ийгилик каалайм. Рахмат. Кийинки парламентте сиздей адамдар болуш керек жана сиз да болуш керексиз. Бул жөн гана сиздин максатыңыз эмес, менимче элдин да талабы бар бунда. Ошол себептен сизге ийгилик, Аракет кылабыз. ишиңизге келгениңизге рахмат. Рахмат. Чоң рахмат.